күйүүчү майлар кымбаттады, тесттер кымбаттады. Ошого байланыштуу бизде деле айдоочулардан сөздөр болуп атат, элде болуп атат. Качан көтөрүлөт дегенчи. Канча сомго көтөрүлүшү мүмкүн? Эми эсептеп чыгабыз бүт баардыгынча. Бишкекте азыр ошо 20 сом болду го. Бизде ушу автобус 15 сом, маршрутка 20 сом болсо керек деп ойлойм. Дагы жакындай берсин, ошо күндөргө келгенде дагы карап. Биринчи жерге пересадка менен барышат. Кыйын эле болот аларгачы. Элдер туура түшүнүш керек. Мына кымбаттап аткан нерсени канчалаган кийим-кечилер жөнү алып атпайбы? Бул көп эле кымбаттатып жол кирени көтөргөнгө кошуло бербейм. Эми көпчүлүк элдин ою менен алганда эми колдойт элем. Эл деле туура түшүнөт деп ойлойм. Бүт баары жакшы болгондон кийин уже Бишкек көтөрүлдү, башка көтөрүлдү. Жакында эле Борбор кала Бишкекте жол акынын баасы 20 сомго көтөрүлдү. Мындан улам Ош шаарында да жакын айларда жол киренин баасы көтөрүлүшү мүмкүн. Албетте ал үчүн шаардык кеңештин макулдугу, элдердин колдоосу сыяктуу бир канча этаптардан өтүшү керек. Биз азыр элдерден тагыраагы Ош шаарынын тургундарынан сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Сиз жол киренин көтөрүлүшүн колдойсузбу? Оюңузду комментарийге калтырыңыз. Мен такыр кошулбайм да, себеп дегенде биринчиден айлыктарды көтөрүш керек, пенсияларды көтөрүш керек. Анан кийин баардын көтөрсө болот. Аз көрүп атасың, баары жок кымбатчылык болуп атат. Азыркы 1000 сом биздин 100 сомдой эле болуп калды. Эч нерсе келбейт. Баары көтөрүлүп атканда буларды көтөрүп койсо кандай болот? Мен буга такыр кошулбайм. Бул маселеге мен жол кире боюнча туура эле деп ойлойм. Элдин ойлору себеби мындайда баардык нерсе кымбаттап атпайбы азыр? Аны бул техника дегенден бузулган жер бар. Ар кандай нерсе техникалык себептен олар жандарынан төлөбөйт да. Бул бензин тим более кымбаттап атат. Аз манкөдө өнүгүп атат. Мен туура деп ойлойм. Бул туура эле маселе. Себеби водительде, конечно, водительдерге тим более кичине болсо жардам да, булар семья багат, бала чака багат. Жок, анда болгон жакшы. Анткени студенттер көп, окуучулар көп, башкалар көп, пенсионерлер көп. Акча жетпей калса эмне кылышат анан? Элдер өз деле наразы болсо керек аны. Сиз кошулбайсыз, да? Жок, кошулбайм. Бардыгын экономик баардыгын эсептеп чыгыш керек да. Эгерде бул немелерге дагы маршруттун немелерге дагы пайда болуш керек, элге дагы. Мен ойлойм 20 сом болсо анча деле мен болбойт го деп ойлойм го. Да. Анан бирок окуучулардын көтөрүш керек эмес. Бишкек менен биздин Ош шаарын, жолсу Ош областын салыштырып болбойт. Бишкек бизге караганда эмерерге сал айлык акылары, алган маяналары бизге караганда көбүрөөк. Эми Бишкекти салыштыргым келбейт, бирок эми Ошту айткым келет. Ошто жөнөкөй адамдар, мисалы үчүн көп эле ишканалар, частный ишканалар бар, алар бир айлык акында жырга төлөп берген жүрү жок, ченемдүү. Ошолордун эсеп калып, жашоо шарттарын, өзлөрүнүн жашоо шарттарын эске алганда, ушундай эле турган оң. Албетте каршыбызда. Себебин айтасызбы? Себеби биринчиден инфляция көтөрүлүп атат, баардык нерсе кымбаттап атат. Анан вроде бы иштегенде эле болосун, бирок мындай бөлүштүрүп келгенде жетпей калат. Баардык айлык жетпей калат. Анан кийинки айлык арыз болуп калат, ошондой эле. Анан азыр бизде мындай 80%га жакыны мындай орто немедеги үй бүлөлөр да, жакырлар бар. Студенттер үчүн кымбат болот, мисалы үчүн. Карыган пенсионерлер үчүн кымбат болот. Анан жакыр үй бүлөлөр үчүн албетте кымбат болот. Анан колунда барлар үчүн ал мындай билинбейт деле калат. Баардык нерсени жете өлчөш керек да.